Чегирага чеп болуп келген Баткен эли улустун улуу күнүн изги жетишкендиктери менен тосуп жатат. Айрыкча чегиралаш аймактарда кайра калууна келтирүү иштери тынымсыз жүрүп, тынчтыкты тилеген элет элинин муктаждыктары орундалууда. Мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан бул колдоолор Дубан элинин дагы да дем күч берери талашсыз. Жаңылануунун күнүндө Өрүксардын ар бир тургуну аймакта өнүгүү өсүү болуп, тынчтык, бейкутчулук, бакубатчылык болушун тилек кылууда. Мен элиме ушунчалык ушундай күндөрдүн көп болушун каалаймын. Тынчтык бар жерде ырда болот, жашоо да болот, майрам да болот. Бүгүнкү майрам өтө сонун деңгээлде өтүп атат. Бүгүн элдин маанайдан эле билип койсо болот. Ушу шаардын борбордук аянтында ушундай кыргыз үйлөр тигилип, баягындай өзгөчө көргөзмөлөр болуп атат. Нандын эле 20дан ашык түрү, андан башка дагы эт, сүт азыктарынын түрдүүлүгү улуттук тамак аш жарманкесинде көпчүлүктүн алкышына татыды. Ал эми Баткендеги Нооруз майрамына Өзбекстандын Сох, Риштан райондорунан да коноктор чакырылган. Меймандар улуттук тамак аштан даам татып, кыргыз элин Нооруз майрамы менен куттукташты. Avvalambaq judayam xursandmiz taklif qilingani uchun. Azaldan xalqimiz Биз Баткен жергесинде Нооруз майрамына көп болуп жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Элдерибиздин ортосунда достук, ынтымак бекем болсун. Акыркы кезде Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилеси ар тараптуу өнүгүп, соода экономикалык, туризм багытында алгылыктуу иштер максатталып жатат. Кыргызстан элинин ынтымагын чыңдап, биримдигин бекемдеп, жаратман эмгегинин кайтарымын арттыра берсин. Жылыңыз жакшы жылдардан болсун. Нооруз майрамыңыздар менен барлыгыңыздар бай болуңуздар. Майрамдын расмий бөлүгүндө жетекчилер Дубан элин улустун улуу күнү менен куттуктап, жаңырган жылда өнүгүү, тынчтык болушун каалады. Жаңырган жылда кыргыз элине ынтымакты, бекемдүүлүктү, өсүүнү жана биримдикти каалап кетем. Областыбызда тынчтык болсун. Чегарабыз бекем болсун. Бул күнү Баткендин чегарада орун алган Аксай айылында да чоң саамалык. Мында 75 орундуу бала бакчанын курулушу башталды. Расмий капсула салуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев катышып, мамлекет социалдык объектилердин курулушуна, анын ичинде мектеп жана бала бакчаларга өзгөчө маани берип жатканын айтып өттү. 75 орунду бала бакчанын курулушу башталды. Жалпысы Аристен 10 объект курулат. 10 объект деген бул 6 мектеп, 3 бала бакча жана 1 ФАП курулат. 420 үй турак жай курулуп атат. Бүгүнкү күндө 360 үйдү бүтүрдүк. Жаңы балдар бакчасынын курулушу күз айларында толугу менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилери мерчемделген. Аны менен катар чегарадагы жабыркаган үйлөрдүн курулушу тынымсыз уланып, калыбына келтирүү иш аракеттеринин алкагында элеттин инфратүзүмүн жакшыртууга да өзгөчө көңүл бурулуп жатканы кошумчаланды. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Алтоо 24, Баткен облусу.